Күндүн маанилүү жаңылыктары менен назарыңыздарда бүгүн 24 күн жыйынтыгы Актеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектеги ооруканалардын биринде дарыланып жатканы белгилүү болду. Анын диагнозу жана ооруканага качан жаткырылганы кабарланган эмес. Ооруканада жатат деген УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өз абалы боюнча Facebook баракчасында мындай деп жазып калтырган: "Урматтуу кыргыз калкым, эч кимге айтпай 3 күн ооруканада жаткандан кейін билип калдыңар. Миңдеген адамдар дуа кылышып, каалоолорун айтышты. Мен көпчүлүгүнө жооп бере албадым. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдиремин. Рахмат айтамын. Эми өзүмдүн диагнозумду билемин. Менин өмүрүм кыргыз элимдики. Эми мындан дагы катуураак иштеймин. Үлгүрүш керек" деп жазып калтырган. Ал ооруканага жатканын жашырганы менен 3 күндөн кийин билинип калганын айтып, колдогондорго ыраазычылыгын айткан. Рой Джонс менен Майк Тайсондун кармашы аяктады. Ардагер спортчулар рингде 2 мүнөттөн 8 раунд урушкан. Тайсон рингге чыккан акыркы жолу 2005 жылы. Рингде кезиккен атактуу боксчулар Майк Тайсон менен Рой Джонс тең чыкты. Беттеш түз эфирден көрсөтүлгөн. Бул беттеш АКШнын Калифорния штатында өттү. Ал 8 раундка ылайыкташылып, ар бир бөлүк 2 мүнөткө белгиленген. Эки боксчу тең жыйынтыкка макул болбой жеңгенин бир ооздон айтышып, рингдеги артыкчылыктарын санашкан. Комментаторлар эң негизгиси кармашта эч ким катуу жабыркап, өмүрүнө жана ден соолугуна зыян тийбегенин билдиришкен. Ошондой эле көз кандырган, беттешүү үчүн ыраазычылык айтышкан. Эки спортчу тең рингге карьерасын жыйынтыктаган. Майк Тайсон 2005 жылдан бери, ал эми Рой Джонс 2018 жылдан бери беттешке чыга элек болчу. Бүгүн дагы Конституцияны өзгөртүүгө каршы жүрүш болуп өттү. Акциянын катышуучулары темир жол бекетинин жанына чогулуп, Эркиндик бульвары менен Борбордук ала туу аянтына келишти. Бишкекте Конституцияны өзгөртүүгө каршы жекшембидеги экинчи тынчтык жүрүшү өтүп жатат. Акциянын катышуучулары темир жол бекетинин жанына чогулуп, Эркиндик бульвары менен Борбордук ала туу аянтына келишкен. Жүрүштүн алкагында референдум өтпөсүн, хандык бийликке жол берилбесин деген тариздеги лозунгдар кыйкырып басышты. Франциядагы башаламандык. Франциядагы каршылык акциясынын катышуучулары полиция кызматкерлерин көздөй петарда жана бөтөлкө ыргытып жаткан видео тарады. Мындай көрүнүш акция башталгандан 1,5 саат өткөндөн кийин болгон. Париждеги Франция тынчтык митингинде башаламандык жаралып, демонстранттар менен полиция кагыша кетишкен. Жарандык глобалдык коопсуздук жөнүндөгү мыйзам долбоорго каршы митингге чыгышкан. Андагы пунктулардын бирине ылайык физикалык жана психикалык жактан зыян келтирүү максатында полиция адамынын сүрөтүн же идентификациялоонун кайсы бир элементин жайылткандарга 1 жыл абакта отуруу жана 45 000 евро айып пул салынат. Акция жарандардан сырткары ЖМК өкүлдөрү, адвокаттар жана бир нече парламентарийлер катышкан. 5 кредитор Кыргызстандын карызын төлөө мөөнөтүн жылдырып берди. Өлкө бийлиги тышкы карызды тейлөө боюнча бир катар мамлекеттер менен мөөнөттү жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Кыргызстандын тышкы карызын тейлөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча 4 мамлекет менен макулдашуулар болду. Бул тууралуу Финансы министрлигинен кабарлашты. Бүгүнкү күндө 0% чен менен карыздарды төлөп берүү мөөнөтүн жылдыруу боюнча 5 кредитор менен макулдаштык. Алар БАЭ, Сауд Арабиясы, Германия жана Туркия деп айтылат билдирүүдө. Прологация кылынган каражаттын көлөмү 51 миллион долларга жетти. Аны мамлекет 4 жылдын ичинде кутулушу керек. Дагы 6 кредитор, анын ичинен Париж клубунун мүчөсү, Франция, Дания, Түштүк Корея, Япония менен дагы сүйлөшүүлөр уланып жатат. Эске сала кетсек, Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,8 миллиард доллардан жогору. Анын ичинен дээрлик 4,2 миллиарды тышкы карыздарга туура келет. Кыргызстан, Казакстан, Россия темир жол каттамдарынын графиги түзүлдү. Эгер республикалык штаб тийиштүү алгоритмдин негизинде иш алып барууга уруксат бере турган болсо, өлкөдөгү ички каттамдар дагы жанданат. Кыргызстан, Россия жана Казакстандын темир жол администрациялары менен биргеликте 2021 жылдагы эл аралык каттамдардын графиги түздү. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан кабарлашат. Ага ылайык поезддер төмөнкү график боюнча катташат. Бишкек Москва каттамы жума
жумасына 2 рет, Бишкек Казан каттама жумасына 1 жолу, Бишкек Новосибирск 8 күндө 1 жолу. Поездер бул график боюнча коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөр 3 өлкөдө тең алынгандан кийин каттай баштайт деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле ишкана эгер республикалык штаб тийиштүү алгоритмдин негизинде иш алып барууга уруксат бере турган болсо, Бишкек Кайыңды, Бишкек Карабалта, Бишкек Токмок ички каттамдарындагы жанданта турганын кабарлашат. Бишкек шаарында бокс боюнча өлкө чемпиондугу жыйынтыкталды. 28 ноябрда Бишкек шаарындагы Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда бокс боюнча өлкө чемпиондугу жыйынтыкталды. Мелдешке өлкөнүн бардык облустарынан жана Бишкек ош шаарларынан жалпысынан 120 мушкер катышкан. Анын 8 кыздар болсо 112 эркектер. Коронавирус пандемиясынан улам мелдеш көрүүчүлөрсүз өттү. Бокс боюнча өлкө чемпиондугу жыйынтыктаганын тизмеси менен Кеме ТВ Instagram баракчасынан толук тааныша аласыздар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаровдун талапкерлери деп эсептелген тараптардан агрессивдүү постторго жана социалдык түйүндөрдөгү коркотууларга байланыштуу чакырыктар жөнүндө билдирүү таратты. Мекеме бул тууралуу президенттикке талапкерлигин койгон Бектур Асановдун сөзүн өзүнчө белгилеп, аны ашыкча эмоционалдуу деп баалашкан. УКМК мындай билдирүү социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларынын кадыр баркына шек келтирет, коомчулукка нааразычылык жаратат деп эсептешет. Башка жарандык активисттер жана саясий ишмерлер дагы жеңил пиар үчүн ушул сыяктуу фейк маалыматтарды таратып, кырдаалды атайлап курчутуп жатышат. УКМК бардык укук коргоо органдары менен бул багытта тиешелүү жумуштарды аткарат. Буга байланыштуу бардык жактарды кандайдыр бир чагымчыл чакырыктарды, туура эмес маалыматтарды жана күмөндүү видео материалдарды таратуудан карманууга чакырабыз деп айтылат маалыматта. УКМК коркутуу фактыларын укук коргоо органдарына тапшырууга үндөгөн. Саясатчы Бектур Асанов 27 ноябрда басылмаларга берген маегинде Садыр Жапаровду сындагандарды жана президенттикке талапкерлигин койгон жарандарды аны талапкерлери өлтүрүп кетебиз деп коркутуп жатканын айтып, мөөнөтсүз ачкачылык жарыялаган эле. Орусиянын полициясы коронавирус пандемиясы башталгандан бери эрежелерди бузган миллиондон ашык адамды административдик жоопкерчиликке тартып айыппул салды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигине таянуу менен ТАСС агенттиги жазды. Алардын көпчүлүгү тагыраагы 976 миң киши өзгөчө кырдаал тартибин бузган үчүн жазага тартылышкан. Эң төмөнкү жазаны катары 1000 рубль айыппул салынат. Экинчи кезекте Москва шаарындагы эпидемиялык эрежелерди бузган 109 миңдей адамды түзөт. Калгандары санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузгандар. Алар 15 миңдей кишини түзөт. Эреже бузгандардан чогулган айыппулдардын жалпы көлөмү 1,7 миллиард рубль болгон. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинде комитеттер аралык жыйын болуп өттү. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, төрага Абибелла Ажы Кадырбердиевдин жетекчилиги астында бүгүн аалымдар кеңешинин ичиндеги комитеттер аралык жыйын болуп, 2021-2026 жылдар аралыгындагы Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатынын концепциясынын долбоору талкууланган. Дин аалымдары концепциясынын долбоорун кылдат окуган соң бир нече багыттар боюнча сунуштарды даярдоо боюнча чечим кабыл алышты. Сунуштар жакынкы күндөрдө Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жазуу түрүндө билдирмекчи дешти мекемеден. Эске сала кетсек, аталган концепция 2018-2040 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында иштелип чыгып, экинчи 5 жылдык баскычына өтүү астында турушат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин жаңылыктар топтомуна катталып коюңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Сиздер менен Адилет Амангулов болдум.